Assalamu alaikum, урматтуу Facebook'tагы достор. Барыңарга assalamu alaikum. Бүгүн 17 январь, 17 январь 2021 жыл. Дем алыш күн. Ар бир үй бүлөдөгүдөй эле дем алышка чыккам. Ушу таза аба менен дем алып келейин деп. Байтикте турабыз. Мына Байтик. Кандай керемет жер. Барыңарды ушинтип чыгып турушуңарды каалайт элек эми. Баарын мүмкүнчүлүккө жараша. Кудай буйруса баарына мүмкүнчүлүк болсун деген эле ойдобуз. Азыр эми мени Facebook'тан көп киши жоготуп ийдик деп атышат. Анан көп суроолор düşөт. Ошолордун баарына жооп берип коеюн. Могу Land Cruiser 9 айдинди 2 жыл мурун алгам. 2 жылдан бери эле бүт Facebook'та жүрбөй токойго барып келаткан, ушул машина менен барып келаткам. Анан экинчи MG Cruiser бар. Ошол менен барып келаткам. Ошол эле машина эркегүлгө эч кандай $80,000 машина алып берген жокмун. Мына ушул эле машина мактангандай болбойм. Анан могу Мегакомдун жетекчиси сыймык iPhone бериптир дейт. Эч кандай андай болгон эмес. Эмеден почтадан бир календарь, бир открытка бериптир. Поздравляю с Новым годом деп. Болду. Анан мен эч кандай андай алган жокпуз. Эми бир iPhone алданбайбыз го. Мисалы мурдакы бийликке алданган жокпуз. Билеген бийликке алданган жоксуна бир iPhone алданбайбыз го. Анан сыймык ичип жуаттыр дегенден болбогон сөздөр алар эми. Ичип жуатса келип конкретно айтсын. Кимди кыйнап атам, кимди акча бер деп атам, кимди эмне деп аттырын айтсын. Facebook деген бар да азыр. Анан наоборот за границага бара албай жүрөм. Путешествие кара албай жүрөм наоборот. Анан иштеп атабыз достор. Мына азыр Бороновду чакырдык, Абулгазиевди чакырдык, канча министр чакырдык, эми баарын айткан жокпуз да мындай. Чоңдорун эле канча мындай кишилер чакырдык. Азыр мун бар смог боюнча иштеп атабыз. Пандемия боюнча иштеп атабыз. Мунун баары эми бузулуп калган машинени биринчи оңдоп анан жүргүзүш керек да. Ошондой эле болуп тур да. Мисалы мурун финполиция деген ким билчү, мурун финполиция деген орган бар экенин билчү эмеспиз дейт. Мына азыр эми канча деген шоколаддарды кармап атабыз. Тонна склад деп. Ошонун баарын кичинекей балдарга сатып атыптыр, кичинекей балдарга. Жаңы жылдарга ушундай кичинекей балдар жейт да анын баарын. Миллион деген акчаларга. Эмне алар жаап кое албайт белем. Силерге айтпай эле сата бергиле деп. Ошонун баарын эл үчүн кылып атабыз баарын. Урматтуу мекендештер, ушунун баарын эл үчүн кылып атабыз. Азыр мына ТЭЦти до конца чыгарабыз. Пандемияны кудай бурса до конца чыгарабыз. Дагы көп момду акырында коррупционерлерди кудай бурса чекесинен мына азыр эми башта болот баары. Анан эмне кылып коюптур деши эле. Баарын кылып аткандарыбыздын баарысы Акипресте күндө чыгып атпайбы? Күндө ким кармалып атат, кимдер эмес атат. Анан мына айтып эле коеюн. Баягы күнү первый замминистр транспорттан камап салдык элек, финполиция сот чыгарып ийди. 2,500,000 сомду сразу төлөдү. Чыкты, соглашение болду ал, аныкы. Инвесторлор дал алдап жүргөн. Өзүнүн эле могу балыкчылык эле бир мошенникти камасак $600,000 менен кедейликтен аякын. Мына сот менен чыгып кетти баягы. Азыр кудай буйруса апелляция кайра камайбыз эми ушунусундачы. Эми азыр ушундай достор, ушундай болот жакшы. Баарыбыз бирибизге ишенелик. Анан ичип атыптыр, жеп атыптыр, минтип атыптыр, былжыраган сөздөр сүйлөбөйлүк, туп-туура мындай баа бересиңер деп ойлойм кийин. Мен силерге ишенем. Мындай мага бир iPhone'га алданбайм, мен Сооронбайдын бийлигине алданган эмесмин. Мегакомдун бир iPhone'ун алдамам. Көрөсүңөр, кудай бурса Мегакомдон чыкса, Мегакомду да көргөзөбүз. Анын ушинтип iPhone'дан бирдеме деле ушинтип бериптесиңер. Мындай ичи тарлыкты, көрө албастыкты токтотолук, же болбосо мага деле кереги жок. Мен деле мындай тынч момча душман артпай эле жашашым керек мен деле. Мен мурун за границада эле жашачумун, мен Facebook'тан билесиңер го. Ушинтип эле жашай бермекмин. Мындай просто айтып коеюнчу достор, мына от души, жүрөктөн жүрөккө деп айтам го. Кудайым буйруса мощный болот. Мына азыр Садыр Нуркожоевичтин эмеси да бүтсүн, инаугурациясы бүтсүн. Мына Камчыбек Кыдыршаевич көчүп эле мына депутаттардан бери кармап атат. Көрүп атасыңар да эми баарын. Эми иш кетип атат акырынан. Ошол достор, пока.